Өзбекстандын ислам кыймылынын террордук согушкерлери менен Кыргызстандын аскерлеринин 20 жыл мурдагы кагылышуусу болуп, анда чептен эрдин күчү беттегендей Кыргыздын мен деген ат улдары жөнөп кеткен. Анда 89 адам курман болуп, 400дөн ашуун жоокер жараат алган. Баатырларча курман болгон жоокерлердин арасында подполковник Сагынбек Бекбалаев да бар эле. 24 ноябрда Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун Сейил багында Баткен согушунун катышуучусу маркум Сагынбек Бекбалаевдин эстелиги орнотулуп, салтанаттуу ачуу аземи болуп өттү. Иш-чарага Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун акими Курбанбек Камчиев, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин орун басары Акылбек Ибраев, жакын туугандары, республикалык Баткен согушунун ардагерлери катышып, куралдаш досун төмөндөгүчө эскерип өтүштү. 1999 жылы баатырларча курман болгон куралдаш досубуз Бекбалаев Сагынбектин эстелигин ачуу аземинде турабыз. Эстеликке ачылышы бул биздин кийинки өсүп келе жаткан муундар үчүн, биздин Кыргыздын жигиттери чыныгы манастын урпактары экенин билдириш үчүн жана ошондой аскер патриоттуулукту астыга жылдырыш үчүн мындай эстеликтерди дагы көп жерлерге орнотушубуз зарыл да. Мындай азыркы убакка чейин республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши көптөгөн мектептерде мектеп окуучуларына үлгү болсун деп мемориальный доскаларды орнотуп келатабыз да. Сагынбек Бекбалаев Нарын облусуна караштуу Кочкор районунда 1968 жылы туулган. Ал Балыкчы шаарындагы аткыштар полкунун командири болгон. 1996 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы менен сыйланган. 1999 жылы окуя башталганда Баткен жерине мекенди коргоо үчүн тоо бригадасынын 1-штабынын бригадири болуп барат. Баткендеги бөлүм менен бирге чек араны коргоо милдети коюлуп, эл жер үчүн жанын аябаган маркум Сагынбек минадан жарылып баатырларча курман болот. Маркум Сагынбектин атасы Тентимиш Бекбалаев да убагында улуу ата мекендик согушка катышып, Берлинди бошотууга катышкандыгы үчүн 1-даражадагы Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Ата мекенге кызмат кылам. Ошо биздин Бекбалаев Сагын аттуу кыргыз армиясынын бир мындайча айтканда бөөрүсү деп коем да. Ошондой жигитибиз окко учуп кетти эле. Азыр мына ошого айкел баягы коюшуп бир жакшы чоң иш-чара кылып атканына мен ушунчалык ушу райондун ушу акимчиликтерине, ошол эле бир жетекчилерине, ошол эле убакта бир туугандарына, үй бүлөсүнө мен абдан ошол эле убакта ушу Баткен согушунун ардагерлерине мен терең ыраазычылыкты айтып кетем. Анткени бул эстелик бул кийинки, мындайча айтканда биздин кийинки балдарыбызга мындайча айтканда аскердик патриоттуулукту алып келүү деп эсептелет. Чын айтканда мына подполковник Бекбалаев өлгөн жок. Бул Бекбалаевдин өмүрү узарып баратат. Анткени биз эртеңки күнү ушу биздин окуучуларыбызга, жаштарыбызга бул Бекбалаевдин кылган эмгектерин байма-бай көргөзүп, музейлерди ачып, мектептерди ачып, патриоттуулук бул согуш деген бул кандай нерсе экенин мына ушу Бекбалаев аркылуу билгизсе, мына ошондо гана жаштардын баягы мекен эмне экенин ошо түшүнөт эле деген менин оюм бар да. Маркум Сагынбек Бекбалаев менен жубайы Айдай Абазова экөө эки кызды татыктуу тарбиялап өстүрүп, кийин көзү өткөн соң мамлекет тарабынан эрдик медали ыйгарылган. Менин жолдошум Сагынбек Тентимишевич 1999 жылы Баткен согушунда каза болгон. Андан бери мына 22 жыл болду. Бүгүнкү айкелдин ачылышына бул
Биринчиден Баткен согушунун нарындагы ардагерлеринин башчысы Шамуратов Эркин жана ошондой эле бүт Баткен ардагерлеринин жана ошондой эле Сагынбектин үй бүлөсүнүн атынан ачылып атат. Кыргыз элине каалап кетет элем, мындай согуш болбосун. Себеби бул каргашалуу согушта биздин канча деген жоопкерлерибиз, канча деген жакындарыбыз, канча деген бир туугандарыбыз, жолдошторубуз, уулдарыбыз кетти. Ошондой эле көп биздин жоопкерлерибиз жаракат алышты.